Мен Кудайбергенова Айнура Турсунбековна 1986 5 майда Жалал Абад областына караштуу Таш көмүр шаарында туулганмын. Азыркы учурда мен Бишкек шаарында жашаймын. 2016 жылдын 21 сентябрь күнү таңгамал милиция кызматкерлери биз үйгө кокусун эле бастырып киришти. Алар келген убакта биз таңгамал болгондуктан 6-7 чамасында биз уктап жатканбыз. Алар эшикти такылдатып эле кирип келишти. Алардын көрсөткөн санкциясында биз тааныбаган бейтааныш адамдардын аттары жазылган. Алар санкцияга жанагыл эле бул үйдү тинтүүгө алабыз деп эле санкциядагы адамдарды издеп киришти. Үйдү тинтүүгө алып, үйлөрдү бүт обыск кыла баштады. Обыск учурунда үйдөн китептерди алып, бул китептерди экстремист деп адабий китептерди алып кетти. Алып кетип эле буну экспертизага текшертебиз дешип, кийин ошо буга экстремисттин тиешеси бар, силер экстремистсиңер деген жалган жала менен мени городской шаардык сотко соттоп, соттун чечими менен 2017 жылы 4 декабрь күнү 3 жылга эркинден ажыратышты. Урматтуу президент Сооронбай Жээнбеков, мен сизге кайрылганымдын себеби мусулман аялдардын бардыгы, намаз окуган аялдар, жол салган аялдардын бардыгы эмне соттоло береби? Же алардын бардыгы экстремист болуп кеткенби? Мен сизге кайрылганым ушул жалган жала жерде мени экстремист деп табышып, 3 жылга эркиндигимден ажыратылгандыгы үчүн, менин укугумда төрөлгөндүгү үчүн, мен үстүмдөн иш козголгондугу үчүн сизди ушул ишти кайрадан карап чыгууңузду суранам.